Салам досторум жана мекендештерим, бүгүн Кореядагы мен жашаган шаардагы кеме бекетине келдик. Бул жактан биз Кореянын аралына барабыз. Ооба, сиз көргөн аралга кантип кеме менен барабыз, бул видеодон толук көрө аласыздар. Анда эмесе мени менен аягына чейин болуңуздар. Кирип келгенде эле кадимкидей автобекет сыяктуу отургучтар турат, касса турат. Кассанын маңдайында чоң экрандар турат. Ал жакта кемелер саат канчада кайсы аралга барары жазылуу. Биздин шаардын тегерек четинде майда аралдар көп жайгашкан. Ал жакта элдер дыйкан менен алектенишет. Анан бул биздин шаардан дагы баарыңыздар билген Чеджудо деген туристтик чоң арал бар. Ошол жака дагы чоң кеме каттайт. Ал кеменин көлөмү өтө чоң, анын ичинде баардык шарттар бар. Мен барчу кеме, ал кемеден дээрлик айырмасы чоң, анда эмесе чогуу көрө аласыздар. Дегенде мен сиздерге түшүндүрө кетейин, мен кайсы жакта жашайм, анан мен барчу арал каякта. Сеулдан мен 350 километр алыстыкта жашайм, Кореянын түштүк жагында. Ал эми мен барчу арал менден 50 километр алыстыкта жайгашкан. Ушинтип кассадан азыр билетти алып алып, ары карай кемени көздөй жөнөйбүз. Жерди карасаңыздар, сары чапталмалар бар. Бул коронавирустун убагында 1 метр аралыкта чаптап коюшкан, ошо бойдон калып калган. Жалпысынан бул кеме бекетинде мындай баардык шарттар түзүлүү: муздаткыч, биринчи медициналык жардам чамаданы дагы турат. Бул жакта өрт өчүргүч турат. Андан эң ыңгайлуу бул телефонду заряддап алганга мындай заряддагычтар турат. Мунун баары бекер. Өзүң телефонуңду алып келип салып таштап, анан мындай пин-код менен бекитип кетесиң. Мынакей, бул болсо Кореянын кичинекей шаарынын кичинекей кеме бекети. Ушундай көрүнүштө. Ары карай бассак, эшик дагы өзүң колуң менен ачпайсың. Мындай үстүндө магнит турат. Адам келатканда ошол магнитти сезип, өзү эле ачылып, автоматтык түрдө ачылып берет. Мындай эшикке көнүп алган жаным, Кыргызстанга барып эшик сүзүп калган күндөр дагы болгон. 5 жыл мурунбу же 6 жыл мурунбу тагыраак билбейт экенмин. Бир көп жыл мурун чоң кеме авария болуп, көп балдар каза болгон. Ошондон кийин сөзсүз бул жака документ менен отурганга милдеттүү түрдө кылып коюшкан. Буга чейин паспортуң жок эле отура берчүсүң жакын аралдарга. Азыр сөзсүз аралдарга документ менен отуруп калганбыз. Машинага өзүмө билет алдым. Баш аягы машинага 37.400 болду. Анан өзүмө мен аралдын кишиси болбогондуктан кымбат экен, 9.650 вон болду. Аралдын кишилерине 1000 эле вон экен. Машиналар дагы арзан экен. Ошентип кемеге отурчу убакыт келип жетти. Мен болсо кемеге машинамды жүктөгөнүн келе жаткан кезим. Бул жакта кемеге машинаны токтотконго жардамчылар бар экен. Анан ушул эле кишилер кемеге кирүүчү билетти текшеришет экен, машинаныкын, анан өзүңө тиешелүү билетти. Кемеге кирип каратабыз. Асты жүрүп баратканда быдыр экен. Айдаганга такыр эпсиз экен. Машинаны бетимен айландырып келип токтотот окшоймун. Айландырганга орун аябай эле кенен экен. Жеңил эле машинамды буруп токтотконго мүмкүнчүлүк болду. Бул жакта элдер машина токтотконго жардам бергичтер бар. Оңго солго деп үйрөтүп атышат. Муну менен өтө ыңгайлуу экен. Көздөй жөнөдүм, бир аз кеменин ичине бир аз тамак аш алып алайын деп. Анткени 2 саат жол жүрөбүз. Суусунду коңдуудан алып алыш керек окшойт. Акылдуу адам шыдыр эле машинасынын аркасы менен кирип атат. Мага окшогон жүдөгөндөр асты менен кирип, анан бурулуп аткандар дагы бар. Мен бул жака телефонумду зарядка коюп койгом. Ошону ала кетейин деп атам. Мынтип жалаң эле карган апалар, аталар гана билет алып атышат. Муну бекитип кетиш керек болчу. Бекитпесе деле Кореяда эч ким мурдабайт деген ой менен таштап кеттим.
бараткандарга мындай Атайын портунун алдына жер жемиштерди, айылга керектүү тамак аштарды сатып аткан кезген жакта да машина менен сатып атат. Мындай астына жалаң машиналар токтолуп, анан элдер мындай жүктөрүн да беришет айылдарга, аралдарга, арал айылдарга. Мынакей биз болсок өтө чыгып эл отурган жерге жөнөйлү. Мынакей кирип келгенде эле жана айткандай жалаң карган кишилер гана отурушат. Ар ким каалаган жерден орун алып, отуруп, жатып, айтор өздөрүнө ыңгайлуу түрдө кетип баратышат. Бул жакта орун берилбейт. Киши башына билет алып, каалаган жерден орун алып кете бересиң. Бул жерде 2 жаш кыз отурат, бирок булар аралдын жашаган кыздары эмес, аралга конокко бараткан сыяктуу көрүнөт. Колунда торту бар экен, бирөөнүн туулган күнүн куттуктап бараткан сыяктуу. Бул жактар элдер отурган жерлер таза болот, анткени бул жолдордо буттарын чечип, анан атайын баскан жолдор бар. Ушул жер менен басып өтүп, бут кийим менен бул жакка келгенде бутуңду чечесиң. Ал эми бул жакта атайын телефон зарядтаганга точка бар. Бул жака телефонуң зарядка калтырып коюп, анан каалаган жериңе басып жүрө берсең болот. Анда мен сиңерге тышкы көрүнүштү көргөзө кетейин. Бул кеме 3 кабаттан турат. Өзүңүздөр көргөндөй, биринчи кабатта жалаң машина токтотулган орундар турат. Экинчи кабатта биз орун алып, оокаттарыбызды коюп, анан мен азыр экинчи кабатты тартып аткан кезимин, экинчи кабаттын тышын. Бул жакта айымдарга, анан мырзаларга даараткана бар экен. Анан мындай деңиздин кооздугун караганга орундар көп экен. Анда эмесе 3-кабатты байкап көрөлү. 3-кабатта кирип келатканда эле мындай коопсуздуктан сактаган баллондор бар экен, желим баллон. Анан бул жакта киши турганына караганда орун дагы бар окшойт. Ошол мен айткандай эле орун бар экен. Бизге окшогон билбегендер бияка келген эмес окшойт. Эки эле киши орун алыптыр. Эшик турган жерде кемени айдаган айдоочу, анан кеменин кызматкерлери отурушат экен. 3-кабаттан мындай деңиздин көрүнүшү сонун экен. Деңизден кеме өтө эле өйдө жайгашыптыр. Өзү кеме чоң кемелерге кирбесе дагы жакшы. Бул жакта кырсыкка учурап калганда мындай коопсуздук матрастар жайгашыптыр. Кенен эле жайгашкандай көрүнөт. Андан тышкары кичинекей баллондор дагы көп экен. Экинчи кабаттан көрүнүш. Бул машинаны көрүп, кеменин болжолдуу түрдө чоңдугун элестетсеңиздер болот. Мунун астында да жеңил машиналар токтолуп турат. Анын үстүнкү кабатында элдер отуруп барган орундар. Мынакей бул болсо тегерек жеттеги кооздук, аркасындагы мен жашаган шаар деп мактана кетейин. Анда эмесе кеменин ичине кирип дагы уланталы. Мен биринчи, экинчи кабатты кыдырып чыкканча элдер тамактанып, кээ бирлери китеп окуп, ар ким өзүнүн ыңгайлуулугунда кетип бараткан кези мен да курсагым ачты окшойт. Бир аз тамактанып алып, тыштагы кооздукту бөлүшө кетейин. Ошол убакта ошол жерге жетип калабыз. Мындай 2 сок, 1 йогурт, нан, анан жумуртка. Мен айткан кооздукка келип калыптырбыз. Бул үстүбүздөгү аркан жол. Аркан жолдагы аябай кооз, өтө бийиктикте жайгашкан. Кийин сөзсүз сиздер менен ал кооздук менен да бөлүшөмүн. Анан артыбызда мындай дагы чоң узун көпүрө жайгашкан. Бул көпүрө болсо биздин шаарыбыз менен биздин шаарыбыздын маңдайында орто чоңдукта арал жайгашкан. Ошол аралды бириктирип турат. Ал аралдын үстүндө кеме заводдор, андан тышкары майда чүйдө заводдор бар. Ошол жака элдер ушул көпүрө менен барып келип турушат. Мынакей кеменин үстүндөгү кооздукту байкап көрүңүздөр. Бардыгы сонун көрүнөт. Кеме аябай эле катуу ылдамдык менен жүрөт экен. Корейстерди туурап мындай 2 жаздык алып келатам. Жатып алып баралы деп. Эми корейский вайб деп коеюн. Мынтип корейлерди туурап жатып көрдүм. Мындай жатсам далым ооруйт, капталдап жатсам капталым ооруйт. Айтор мага журкан менен 6 жетишпейт экен. Бирок бул жерден жаздык өтө ыңгайлуу экен. Жаздыктын ыңгайлуулугуна 5 деген баа. Биз мынтип өзүбүздүн аралыбызга келип калдык. Азыр бул жакта жөө түшкөн адамдар алдына келип турушат. Даярдашып, оокаттарын даярдап. Шамал катуу болгондуктан биякта адам да кулап түштү.
аябай эле шамал катуулап аткан кези, анан жашы дагы бир топ жашка чыгып калгандыктан алы жок окшойт. Мынакей жалаң гана картайган адамдар. Мен болсом машинаны көздөй жөнөдүм. Биринчи бияктагы жөө адамдар түшөт, андан кийин машинадагы адамдар машинасы менен чыгышат. Азыр болсо бизге машинаңарды отургузуп, от алдырып, даяр болуп тургула деп айтылды. Бул жактан тыштагы кеме токтоп атканын көрө аласыздар. Тиги цемент болуп турган жерге кеме огарып токтоп, ошол жерге мындай жанагы ачылган жери, капкагы ошол жерге коюлат. Анан ошол жерден элдер чыгып башташат. Машина дагы ошол жерден чыгат. Ошентип машиненин очерети келди. Машина дагы өзүнүн тартиби боюнча очередь менен чыгат. Жана кирип келаткан бүдүр болсо машина жылга аяктабай сыйкалактан сактагыч экен. Жан болот, кар болот, муз болот дегендей. Бараткандагы кемебиз аябай отуруп барганга ыңгайлуу кеме экен. Азыр көрөсүңөр, мен аябай өзүм таң калып калдым. Мен жана жерге отуруп кетебиз го деп ойлосом, жок, башкача кеме экен. Күтүлбөгөн жерден мындай кемеге отуруп калсам аябай сүйүнүп кеттим. Жана жерге эле отурган орундар бар болчу. Биякта жанагы келаткандагыдай жер бар экен. Бул кеме кичине чоңураак окшойт жанагы кемеге караганда. Мындай отурганда барып келип терезени карап барганга сонун экен.